Happy birthday. So make a wish. Борбор калабыздын түнкү клубтарынын биринде көптөгөн жылдыздардын башын бириктирген майрам болуусу күтүлүүдө. Кандай майрам экен деп кызыгып жатсаңыздар, көптөгөн көрөрман кыздардын жүрөгүн жымыңдаган көздөр менен багынткан кыргыз эстрада ырчысы Дайыр Исмадияров 29 жаш курагын белгилөөнүн алдында турат. Дайырдын туулган күнүнө кимдер келет жана алдыда кандай кызыктар болот, сиздерге кызык болуп жатса, анда мен менен чогулуңуздар. Бул ирет Дайырдын туулган күнүн жакын саналаш достору уюштурушуптур. Ырчы мырза өз туулган күнүндө кечеге конок болуп кирип келди. Жыл сайын туулган күнүм өзгөчө өтөт деген ырчы быйыл биринчи ирет апасына мени жарыкка алып келгениңиз үчүн рахмат деп ыраазычылык билдиргенин кошумчалады. Эң алгач саат 11-де апам чалды. Себептен саат 12-ден кийин сага чалыш кыйыныраак болуп калат. Биринчилерден болуп куттуктайын деп апам куттуктады. Андан кийин досторум, бир туугандарым чалып куттукташты. Быйыл өзгөчөлүк жыл сайын СМСтер көп келчү. Быйыл WhatsApp лидер болду окшойт. Бүгүн өзүм туулган күнүмө өзүм конокмун. Эч нерсени билбейм. Мисалы үчүн анча-мынча досторум шоу жагын алды, анча-мынча досторум дастаркон жагын алышты. Ушинтип бүгүн ошол кандай болоорун деле билбейм, бирок алардын айтуусуна караганда аябай кызыктуу болот го. Оюндар көбүрөөк болот. Бул кечеде ырчы мырза бизге эки жаңылыгы менен бөлүштү. Биринчиси жүрөгүнүн ээсин таап, кийинки туулган күнүн жубайы менен чогуу өткөрөрүн белгилесе, экинчиси кайрылчы аттуу жаңы клибинин бет ачары болоорун айтты. Кудайым буйрса, эмдиги жыл сөзсүз түрдө уже планды коюп койдук. Костюмга деле карагыла, уже более свадебный нарядтарга өтө баштадык. Кызым бүгүн туулган күнгө келбейт, себептен элдин көзү бар экен. Азырынча жакын досторума гана таанышып, калган досторума тааныштыра элекмин, көбү билбейт. Сүйлөшкөнүбүзгө 4 айдай болуп калды. Кудай буйрса, кийинки күзгө пландап атабыз. Бүгүн туулган күнгө келбейт, бирок белегин кечинде эле берип кетти. Бүгүн кечке жүрдүк. Бара турган жака бардык. Бул жерде досторум тандашты. Бул жердин плюсу бизге эч ким мешать этпейт экен. Бир гана өзүбүз болот экен. Целый ресторанды алышыптыр. Ошо кубантат атат, себептен бизге тоскоол болгон башка клиенттер болбойт. 29 жайын тосуп жаткан ырчыдан каарып жатам деп кайгырган жоксузбу деген сурообузга төмөндөгүчө жооп алдык. Менде андай нерсе жок. Мен өзүмдү өзүм башкара билем. Андай өзүмдү өзүм сыккан адамдардан эмесмин. Же психолог болгондуктанбы, мен өзүм аябай эле жаш сезем. Мен ыраазы болгонум ар бир аткан таңда, көзүм ачканымда Кудайга 1000 мерте шүгүр кылам да, себептен ушул таңды 6 сан маман ден соолукта бир туугандар менин таң атырып атканыма абдан кубанып, чексиз шүгүр кылам. Ал эми кеченин ролун актер Амантур Мусаев менен теле алып баруучу Жиде Зоотбекова башкарышты. Алар биринчи ирет туулган күн кечесин алып барып жатышкандыктанбы, бир аз толкунданып турушту. Негизи айтат го, Дайырды жылдыздуу ырчы деп. Андыктан дайыма эле ошол эстрадада жылдыздуу ырчы болуп, элибизге кызмат кылган мыкты маданият кызматкерлери болуп жүрө берсин. Ийгилик каалайм. Дагы бир жолу Дайыр туулган күнү менен. Кечеге Дайырдын сахналаштарынан Дархан, Кежи Элмурат, Өктөм Сапарулу, Гүлнур Асанова, Байыш Момунов, режиссер Сүйүн Отикеев, Кыргыз Республикасынын президентинин басма сөз катчысы Жанар Акаев, футболчу Азамат Байматов жана жакын саналаш бир туугандары келишти. Туулган күн дароо эле кызыктуу оюндар менен башталды. Анда экранда жүзү жашылган адамдын ким экенин табуу, мырзалардан туулган күн ээсине атап салат жасоо, лянга тебүү, кол күрөштүрүү, күлкүлүү мультфильмдеги каармандарды туроо болуп, кечеге келген коноктор зээригишкен жок. Мыкты катышуучуларга, оюндун жеңүүчүлөрүнө белектер берилип жатты. Кечеде коноктор күндүн күнөөкөрүнө белектерин тапшырып, каалоо тилектерин айтып, катыра бийлеп да жатышты. Дайыр менен биз 2007-жылы таанышканбыз. 2007-жылы таанышып, азыркыга чейин достошуп катташып жүрөбүз. Үй бүлөлүк жактан дагы, чыгармачылык жактан дагы катташкан жакын досубуз. Өмүрү узун болсун. Ушул ата-энесинин, досторунун, бир туугандарынын маңдайында жүзү жарык, ыймандуу жигиттерден болсун. Аябай сүйүнүп атабыз бүгүн Дайыр досубуздун туулган күнүнө катышып. Ошондуктан бүгүнкү туулган күнүңүздүн кут болсун деп куттуктайм келип кетет. Ошондуктан мен бул футболду эми бул жерде кол тамгалар бүт курама командабыздын баардыгы коюп чыккан, ошо эстеликке калсын деп, бүгүнкү ошо туулган күнү кут болсун деп
Вот ошого бул эстеликке кала турган белек деп ойлойм. Эми ошон үчүн бул эми футбол катары ушундай өзүмө окшогон белек алып келдим десем болот. Кеминде дегенде 5 жылдан бери доспуз. Ал болсо аябай ачык, ошол мүнөз жагат, ачык мындай бир нерсени уюштурганга жакшы. Бир оюн ойнойбуз го биз мафия депчи, ушуну алып барчу болсо мага эң кызыктуу анын алып барганы да. Дайырдын бүгүнкү туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Бардык дүйнөдө бар жакшылыктардын баарын каалайм. Эми буюрса эмкисинде жанында шеригим менен буюрса тосок деген ниетибизди билдиребиз. Дайыр туулган күнү менен. Дайыр баягы ырчы болуп жүрүп, мен журналист болуп жүрүп, ушинтип эле ушундай бир отуруштарда эле таанышып калганбыз. Андан кийин булар баягы мафия ойношчу го. Бир-эки жолу чакырышкан, мен да баргам, анан ошол жакта шайыр. Мен да мисалы адам менен аябай тез тил табышам да. Любой киши менен тез сүйлөшүп кетем да. Дайыр деле ошондой экен. Анан ошентип эле мындай бир атайын мындай таанышабыз деп эле мындай максат койбой эле жөн эле ушинтип эле анан тааныш болуп кеттик. Биринчи кезекте ден соолугу чың болсун, үйлөнө элек. Кыздардын жүрөгүнө чок салып эле жүрөт. Үйлөнсүн, үй бүлөлүк бакыт каалайм, тынч болсун. Дайырдын ырларын бардык кыргыз эли күтүп, ар бир жаңы чыгарган ырларын, клиптерин элдер күтүп, өзүнүн көрөрмандары күтүп, мындай күтүп калсын. Элдин баарын күттүргөн учур келип, Дайырдын Кайрылчы аттуу ырына тартылган клиптин кадр сыртындагы кызыктуу видеолору көрсөтүлүп, андан соң эксклюзив клип тартууланды. Төрдө тоголок столдо тердеп кургап, сүрдө олтурган туулган күн ээсине достору тарабынан уюштурулган кече жактуу экен. Суроо салып көрөлү. Баары досторум жасаган нерселердин баары приятный болуп атат. Эң эле жакпаганы мен отдельно отургузуп койгон болду. Как-то скучно атат. Өзүм үйлөнгөндөй эле сезип атам. Чындыгында белектерди мен көрө элекмин. Баары өзүнүн упаковкасында турат. Ошондуктан көп деле белектерге көңүл бурган жокмун. Эми эртең Кудай буйрса убакыт болуп белектерди карайм го. Бүгүн мен бир гана эс алайын досторум менен, жакын саналыштарым менен эс алайын деп эле отурам. Ошондуктан баары жакшы. Демек белектерди эртең акырын отуруп алып бирден ачып, ким берди экен, эмне берди экен деп мага баары сыр. Себептен баары упаковкада экен. Бир туугандарым, досторум баары биригишип, бири-бири менен тааныбаганда таанышып отурганына абдан кубанычтамын. Балким бир аз сүрдө отот болушум керек, себептен бул да болсо ушундай көп досторум бар экенине сыймыктанып, ичимен сыймыктанып сүрдө атам да. Аңгыча күтүүсүз жерден ортого чыккан кыз стриптиз бийлеп кирди. Баятан бери так секире бийлеп тердеген жигиттер ого бетер кызый түштү окшойт. Көрсө бул бий ресторандын атынан уюштурулуптур. Белек Дайырга өзгөчө жактыбы Айтор бийчиден көзүн албай карап отурду. Ресторанды таң аткыча жалдаганбыз. Күндүн көзү көрүнгүчө майрамдайбыз деген ырчыга мындан аркысыда кызыктуу мүнөттөр менен коштолот экен. Биз бара берели деп Дайырга ийгилик каалап кайттык. Please accept my apologies. Wonder what would have been.